көп нерсени үйрөтөсүң. Боозун байлаганга чейин үйрөтөсүң, жуунганга чейин үйрөтөсүң. Мисалы жаш балдарды гаджеттен чыгара албай калдык. Мен психологторго алып барганда эмне кандай метод менен тарбиялайт дедим. Бир жерге камап коет дедим. Болду. Эң эле баш кызыгуу үйдөн алган тарбия да. Бир күн жакшысың, 2 күн жакшысың, 3-үнчү күн кичине жакшырааксың. Болду ошо менен. Дагестандан эмне, Дагестандагылардай биз күрөшө албайбыз. Биз алардан да жакшы күрөшөбүз. Илгертен бир эле дүйнөнүн жүзүн дөңгөрөткөн элбиз. Кутман күн. Бүгүнкү Баатыр подкастынын коногу Болбек уулу Бакат агай келди бизге. Спорттун чебери жана Кыргызстандын эмгек сиңирген тренери. Агай, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө биринчи өзүңүз тууралуу тааныштыра кетсеңиз, спортко кантип келдиңиз? Өзүбүз жөнүндө тааныштырып кетсек, атыбыз Бакыт Болбек уулу. 1990-жылы төрөлгөнбүз 1-апрелде. Спортко келгенден кандай келдим? Өзүм спорттук үй бүлөдө төрөлгөм. Машыктыруучунун баласымын. Машыктыруучунун баласы болгондон кийин жана Кыргызда сөз бар го, өтүкчүнүн баласы өтүкчү болот, министрдин баласы министр болот дегенде атабыз ушу билген ишин, жумушун көрсөтүп, үйрөтүп бизге. Анан эми чынында башында жаш кезде бир аз ата энебиздин дагы немеси башка болчу, мындай бухгалтер болосуң, банкир болосуң, депутат болосуң деп. Мектепте жакшы окуганбыз. Сизге башка профессияны совет бериптир да. Башка эме менен профессия менен эле барасың депчи. Анан адам каалагандай болбойт экен да. Адам каалагандай болсо кичине чатак болуп калат демекчи. Кудай таалам эми Аллах таалам ушундай насип этти. Биз эми ушу атабыздын жолун жолдоп тренерский машыктыруучунун жумушу менен ушу менен алектенип жүрөбүз. Канча 12 жылдан бери, ошо 11-12 жыл болуп калды. Эң биринчи спортко келген күнүңүз же кантип келдиңиз, же ким алып келди, же сиздин бир кумириңиз болгонбу, же ошону көрүп жактырып калдыңызбы? Эмне болуп спортко келдиңиз? Эң биринчи спортко келишимдин себеби адам, өзүмдүн атам. Биринчи кумирим деле ушу атам болгон. Ушу атамдай күчтүү болсом экен, ушу атамдай мындай дерзкий болсом экен, атамдай болуп сүйлөсөм экен, мындай атамдай болуп мындай блатной кийинсем экен деп, чоң кишилер менен жүрсөм экен деп ушинтип. Кичекемде ушинтип кыялданчумун да атабызды көрүп. Ошол эң эле биринчи адам ушу атабыз болду, спорт менен тааныштырып, спортко алып келген адам. Анан машыктыруучулук, тренерский эсепте өзүбүз алып кеттик, ушу көзүбүз менен, кулагыбыз менен карап, көзүбүз менен көрүп, соревнованияларга чыгып, машыгып жүрүп, ар кайсы залдарга барып, башка агайлардын методдорун көрүп, өзүбүз ошо бокстан баштаганбыз. Ушу бокстан баштап, бирок ошо кичекейимде эле ушу бокска көп кызыгуум деле жок болчу да. Чын айтканда. Мындай мен да кол менен иштегендин да биздин атабызга көп жага берчү эмес да, мындай башкача иштейсиң депчи. Анан ошо башка залдарга да мындай кызыгып барып, ошо 5-6 класстарында атам спорт интернатка берип койду мени. Күрөшкөндү да үйрөн деп, вольный күрөшкө берип койду. Нурдин агайдын колуна түштүм, Чалов Нурдин агай деген. Ошол агайдын колунда ашыгып калдым интернатта. 6 класста барып, ошо мен 7-8 класска чейин кылып жүрүп, 8 класста кичине туура эмес нерселерди, ошо туура эмес чөйрө менен кошулуп калып, бир аз кичине былгылмыш жаш кезде болуп турат экен, андай жаштык мастык болуп. Ошол в целом ошо кичекейибизден баштап эле спорттобуз. Баштан баштап эле спорт экен да. Спорттобуз. Анан агай, бүгүнкү күнү сиз тренердик кесиптесиз. Анан бул кесипке да келдиңиз. Өзүңүздүн бир жетишкендиктериңиз жөнүндө да айта кетсеңиз, мисалы башында баардыгы эле спортсмен болуп келишет да. Анан бара өзүнүн жетишкен ийгиликтери болот, дүйнөлүк чемпионаттарга чыгат. Анан өзүнүн ошол алган тажрыйбасы менен же опыту менен бөлүшкүсү келип, анан тренерский кесипте тандашат да. Сиздин дагы ошо жетишкендиктериңиз жөнүндө бир сыйра бизге айтып бербейсизби? Биздин жетишкендиктерибиз ушу рукопашный бойдон спорттун чебери деген наамга чейин жетиштик. Кудайдын каалоосу менен 2016, 2017, 2018 жылдарга чейин республиканын 55 килограммда биринчи орундарды ээлеп аттык. Международный турнирлерди 1-2 жолу уnuттук. Чемпионат Европадан призер болуп келдик. Ошо менен
Ошо тренерский жумушу менен эле алектенип, ошо өзүбүз кыялданып жетишкибиз келген жетишкиндиктерге, өзүбүз жетпей калган ийгиликтерге ошо шакирттерибиз, окуучуларыбыз жетсе экен, ошо жолдорун көргөзүп, ушу балким биз жаш кезде машыгып атканда бизге мындай бир аз көңүл бурулбай калдыбы, ошол нерселерди мындай камтып, өзүбүзгө мындай учитывать этип, ошонун баарын мындай болочоктогу жаш балдарга Ошолорго үйрөтүп үйрөткүңүз келет көрсөтүп, экен да. Ошонун артынан жүрүп эле баягы өзүңүз үйрөнүп атып, ичиндеги кандай десем мындай жетишпеген нерселер, проблемаларды көрүп, анан кийинки балдарда ошол нерсени жеңилдетип берейин деп ушул кесипти тандапсыз да. и аны кан кубалайт дейт ошол мындай мугалимдик нерсе, ушу мугалимдик сыпат бизде бар экен, мындай үйрөтө алат экенбиз. Мындай мугалим болуш дагы өтө бул оңой нерсе эмес. Буга сабыр керек. Мисалы үчүн беш кол тең эмес дейт да. Бир балага бир 2-3 жолу 4 жолу көрсөтсөң же айтсаң түшүнөт. Экинчисине бир 10 чакты жолу айтсаң түшүнөт. Кээ бирлери барып 20-30-40 жолу айтсаң да түшүнбөйт. Мындайча айтканда, сабырдын түбү сары алтын, сабыр керек. Бирок ошол эле мезгилде бул балага жетпейт, бул бала үйрөнбөйт деп дагы ал балага көңүл бурбай коюш деле туура эмес да. Кээ бир адамдар бар, кээ бир балдар поздний зажигание деп коет, мындай кеч болсо да бирок ачылат да ал адам. Ачылат, андан дагы бир жакшы бир мушкер, жакшы бир боец, жакшы адам чыгат да. Ошого эч талыкпай эле мээнетиңизди салып, эмгек кылып кете берет экенсиз да. иштебеш керек, эмгектенбеш керек. Агай, анан сразу эле өзүнүн эң кызыктуу жеринен баштасак. Негизи эле спортту тандадыңыз, ушул кесипти. Сиздин негизги максатыңыз ушул чөйрөдө жүрүп эмнени максат кыласыз? Же кандай бир деңгээлге чыгарайын дейсизби, же эмне жөнүндө кыялданасыз? Максатым ушул келечектеги өсүп келаткан жаш балдарга туура жол көргөзүп, бош убакыт көп. Жаман нерсенин баары ушу бош убакыттан башталат да. Мындай здоровый образ жизни деген нерсеге алып келүү. Спорт менен дагы чоң ийгиликтерге жетишсе болот деген түшүнүктү киргизүү. Үйдөн же мектептен албай калган тарбияны залдан дагы жакшы тарбия алып кеткенге шарт түзүп берип атабыз. Көбү ойлойт ушу машыктыруучу болсо эле урганды, тепкенди, күрөшкөндү үйрөтөт болду, башка эчтеке үйрөтпөйт депчи. Машыктыруучу көп нерсени үйрөтөт экен. Машыктыруучу болсоң ошо сенин колуңа келген адам балдар үчүн сен мындай кумир болуп калат экенсиң да. Сени карап эмне кылсаң, кандай отуруп турсаң, ошоnuга чейин тууралап баштайт экен да. Анан көп нерсени үйрөтөсүң, боозун байлаганга чейин үйрөтөсүң, жуунганга чейин үйрөтөсүң, дааратканы менен туура колдонууга чейин үйрөтөсүң, туура чечингенди, кийингенди, туура кирип чыкканды, өзүңдү туура алып жүрүштү, денени туура таза алып жүрүштү, ички дүйнөнү кантип туура таза алып жүрүш керек, ата энеге кандай мамиле кылыш керек, чөйрө менен кандай мамиледе болуш керек, өзүңдүн денеңе, өзүңө кандай мамиле кылыш керек. Ушу кыскасы оңой оокат жок дегендей, ар бир оокаттын, ар бир иштин өзүнүн бир кыйынчылыгы болот экен. Ошо агай, анан эме жөнүндө да айта кетсеңиз, сиз баарын үйрөтөм деп атпайсызбы? Өзүңүздүн машыктырган спортуңуз кайсы түрү менен машыктырасыз? Анан балдар канча жаштан баштап аласыз? Мисалы, боосунан бери байлаганды үйрөтөм деп атпайсызбы? Бул сизге, значит, кичинекей балдардан чоңдорго чейин келе берет экен, Канча жаштан кайсы вид спорту? Вид спорта жекеме жек мушташтын түрлөрү, смешанный виды единоборств. Анын ичине бокс, кикбокс, рукопашный бой, грэплинг, ММА. Смешанный экен, ММА деген негизи эле mixed martial arts деп которулат. Виды смешанных единоборств деле. Анан 8-9 жаштан үйдө алам негизи. Анан 6-7 жаштагы балдар бар. Мындай эрте чоңойгон же мындай кызыгуусу аябай кызыккан балдар. Аларга же ата энеси менен, же бир чоңураак бир тууганы менен, эжекеси менен же байкеси менен келсе уруксат. Кичинекей кезинен баштап деле алып берет экенсиз да? Кичинекей кезинен
от 9 до 99 деген 9-дан 99 жашка чейин группа здоровья деген өзүнчө дагы немебиз бар. Андай байкелер бар. 30-тан 40-тан ашып кеткен чоң эле кишилер бар. Агай, анан спорт деген бул негизи эмне? Анан спортко кантип келишет, кантип келиш керек, кантип тандаш керек спортту? Спорт деген бул ден соолуктун булагы спорт деген. Спорт деген бул күч кубат, сулуу дене, авторитет. Спорт деген спортко кантип келет? Спортко эми түрлөрү көп да спорттун түрлөрү көп. Анан биздики эми спорттун түрлөрүн эң эле мындай адамга көпчүлүк адамга жакпайт болуш керек деп ойлойм. Көпчүлүк Именно адам ММА, смешанныйбы? именно ушу смешанный ушу неме жекеме жектөөчү көпчүлүк адамга жакпайт болуш керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде мындай көпчүлүк жерде бул спортту дагы мындай туура эмес дагы көрүүчүлөргө туура эмес дагы мындай көрсөтөт да. Ушундай жаңылыштыктар болбош үчүн биздин мындай көрүүчүлөргө же жаштарга кандай совет берет элес? Кантип туура жагын тандаш керек? Тартипке алып келишибиз керек. Туура жагын кантип тандайбыз? Өзүбүз тартиптүү болушубуз керек. Любой спортту тартип менен алып кетсек болот. Мисалы үчүн спорттун ММА түрүн алып келсек, бул эмнеге күрөш, бокс, олимпиадалык түрү, олимпийский вид спорттор эмнеге көп жактырбайт? Анткени тартип жок да. Тартипсиздик көп болуп атпайбы? Ошол үчүн мындай көп жактырбайт да, биякта тартип жок депчи. Тартип болгон жерде сөзсүз ийгилик болот. Тартип болгон жерде мындай кооздук болот, жакшы көрүнүш болот тартип бар жердечи. Таза болот дегендей. Анан ошол менин жеке оюм да. Анан эми спортсмен болгондон кийин көп ойлойт ушу неме. Спортсмен десе мындай урганды тепкенди билет болду, мындай Ошолор эле спортсмен деппи? депчи. Чоң ийгиликке жетиш үчүн ал аздык кылат. Бул күч кубат дегенчи. Бул ички дүйнөң дагы аябай күчтүү болуш керек, развитый болуш керек. Көп китеп окуш керек. Көп нерсеге кызыгыш керек. Мындайча айтканда, орусча айтканда, со всех сторон заинтересованный болгонго аракет кылыш керек. Анткени адамбыз да, Аллах таалам бизди адам кылды. Биз колубуздан көп нерсе келет. Колубуздан көп нерсе келет. Болгондо биз өзүбүздүн каалообуз, Кудайга болгон ишеним күчтүү болсо, балакаттан баштап туура жакшы тарбия болсо, көп чоң ийгиликке жетишсе. Бул мисалы ар бир эле бала ошо ар ким ар кандай спортту тандайт да. Бирөө ММАга барат, бирөө бокска барат, башка да спорттун түрлөрүнө барат. Анан может бир спортто же башкаларында тартип жок болушу мүмкүн, же алар башкача занимайся этет. Мисалы шахмат деле спорттун түрүнө кирет, бирок ал акылдын спорту да. Анан ошол спортто жүргөн балдарга мындай бир карманчу бир эме барбы, мындай стандарт? Карманчу стандарт эң эле баш кызы бул үйдөн алган тарбия да. Эң эле өзөгүч мындай үйдө кандай тарбияласа, коомдо сен өзүңдү ошондой көргөзөсүң да. Анан азыр эми Кудайга шүгүр, акты ак, караны кара деп, харамды харам, адалды адал деп калайык калкым элибиз билип калган. Кудай бар экенин билип калган. Болгондо ошол эле жөнөкөй сөз менен ошо балакаттан баштап эле бизди Кудай жаратты. Ошо ыйман жаатында тарбияласак жакшы болот деген ойдомун. Бир эле мен эле эмес, көпчүлүк мындай баш иштеген адамдардын көпчүлүгү эле мен менен чогуу неме болот окшойт дейм да, мындай. Ушул сөзүмө кошулат болуш керек дейм. Анан болгондо издениш керек. Ар кандай бул адамдын немеси болот экен да, бир мүнөзү, мындай өзүнүкүн бергиси келбеген. Ар кандай акылы тайка адамдардын сөзүнө деле ишене берген деле болбойт. Болгондо бул бир
маалымат уктуң, ошол маалыматты текшергенге сенин акылың да жетет, көзүң бар. Ошон үчүн аң сезим берилген, баалуу Аң көрүшкө. сезим берилди да. Ошону бир текшерип, көрүп, мындай барып сүйлөшүп, адистер, ар кандай адистер бар, билүүчү ошол тармакта иштеген же ошол тармакта мындай неме, ошондой адамдарга барып мындай сурап билип алган жакшыраакпы дейм да. Эң эле биринчиси, башкысы ошо иман жаатында эле тарбиялаган жакшы, дин жаатында. Калп айткан, уурдаган болбойт, ушакташкан болбойт, өзүңдү бирөөдөн өйдө сезбе, бирөөдөн ылдыйда сезбе. Баягы биздин жаш кезде кичине союзга бир аз такалып калган тарбияда болуп калды. Анан бир четинен жакшы дагы тарбия алдык биз. Биз мындай, мен дагы ушул балдарды тарбиялап атканда ушул методду колдоном. Алтын ордо деп коет, золотая середина. Иногда кнуты, иногда пряники дегендей. Всего и хорошего, и плохого понемножку дегендейчи, мындай жамандыкка көп, жаман нерсе көп үйрөтпөй, жамандыкка көп үгүттөбөй, мындай күнүгө эле ар дайым постоянно күнүгө эле мээзин чагып жүргөн деле болбойт. Мындай кылба, сен мындай кылышың керек, сен мындай кылышың керек, сен муну кылышың керек, сен күнүгө мынчадан кылышың керек, сен күнүгө мынчадан окушуң керек деп дагы күнүгө мээзин, адамдын мээзин загружать эткен да бул туура эмес болуп калат да. Адамдын мээзи да эз алыш керек да. Ошондой эле денеси да эз алыш керек. Ошондой эле всего понемножку, мындай, мындайча айтканда, өзүң машыктыруучу болгондон кийин өзүң китеп көп окушуң керек, психолог болушуң керек, элге көп чыгышың керек, көп адам менен сүйлөшүшүң керек. Анан ошо көп эле нерсе психологияга такалат. Кээ бирөөгө жакшы сүйлөсөң жагат, кээ бирөөнү мындай чымчып сайгылап туруш керек. Ар кандай да. Катуураак айтсаң Ошо жетет беш жол дегендей. тең эмес дегендей эле. Сиз тренер болуп жүрүп, уже психолог да болуп калыпсыз дагы анда. Ошо Уже жашоонун немеси ушинтип үйрөтүп баарын кеткен түшүнүп жашоо. калыпсыз. Жакшы. Жашоо өзү үйрөтүп кеткен. Агай, анан эң бир кызыктуу моменттерин айта кетсеңиз, мисалы, может тарбиялап аткан жагынанбы, же кандай бир азыркы современный бүгүнкү күндөгү проблемалар бар да. Мисалы жаш балдарды гаджеттен чыгара албай калдык. Анан сизге дагы ошол тарбияны алып келиш үчүн алып келет да, анан бир өзгөчө бир окуя болду беле сизде? Өзгөчө окуя ушу телефонго байланыштуу азыркы учурда жаш балдар келет мага. Окуя болгон. Бир эле жолу болгон. Көбүнчө эле жаш балдардын көп эле ата энелери ушу кечке күнү түнү телефон чукулайт деп алып келет. Ошодон чыгарыш үчүн. Менин деле балдарым бар дейм. Менин деле балдарым эптеп ошондон чыгарганга аракет кылам. Анан бир бала келген, бир ата эне, бир апасы алып келди бир баланы. Жашынакай эле бала экен. Чоң эле бала экен, 9 жаштагы бала. Бирок мен 9 жашта экенин бир 2-3 күндөн кийин билип атам да. Мен бир 5-6 жашта бала болуш керек деп ойлочумун да. Сүйлөй албайт көп. Тилди укпайт. 9 жаштагы бала 9 сүйлөй жаштагы албайт. бала. Сүйлөй албайт, тил укпайт. Ойной берет кечке. Башкача жүрүш турушу башкача да, же орусча түшүнбөйт, же кыргызча түшүнбөйт, мындай подход таба албай койдум да кыскасы. Ар бир балага подход таптым эле, бул балага эч бир подход таба албай койдум. Бир күлүүчүн таба албай койдум да ачкычынан. Бир күнү эжеси, байкеси алып кетти. Апасы келип калды. Апасы келип калганда эже бир мүнөткө уруксат бизден. Мен ушунча жылдан бери иштеп жүрөм, могу балаңызга мен эч бир подход таба албай койдум. Могу айы бүксө ошо менен эме залга жөн эле акчаңызды коротуп бербей, балаңызга деле здесь неинтересно ему. Кечке отурат бир жерде. Ойнойт. Ошо ойногон жөнөтүп атам дейт. Мейлим, ойногон жөнөтөбүз, бирок бияктан өспөй калат да, көчөдө эле ойносо болот да. Көчөгө деле чыгарып койсоңуз, көчөдө деле ойнойт. Паркка чыгарып койсоңуз, паркта деле ойнойт. Кичинекей болуп атат. Мен 9 балам дейт. Эже 9 бала сүйлөй албаса, мындай адам менен мамиле түзө албаса, күнү түнү телефон көрөт да дейт. Күнү түнү телефон көрөт да дейт. Мага сиз өзүңүз күнөөлүүңүз дедим. Эң биринчи энеси сиз күнөөлүүсүз. Анан атасы күнөөлүү. Мен деле атам, менин деле ата энем бар. Бала чакам бар. Болгондо убакыт бөлүш керек балага. Ойнош керек бала менен. Подвижный игры деген бар. Ойнош керек. Кубалашмак, бекинбечек, мындай күрөшмөй, тебишмей, жай айланмай, скакалка секирмей,
ар кандай ойлор бар. Ташты өйдө ыргыт, ташты узунураак ыргыт, мындай топту теп, топту алып кел, ыргыт. Любой физический оюн экен да. Физический оюн. Физический көп нагрузка кылса адам, мээсин дагы мындай башында мээсин да развитиясы жакшы болот да. Мээси да иштейт. Ошо. Мээси жакшы иштейт. Ошол бала эмне болду анан залга келип Бала атабы ошо же? менен залга келип атты, келип 2 ай кылды. 2 айдын ичинде эч бир эме кыла албай койдум. Эми кичине бир аз үйрөндү чала бала, бирок сүйлөтө албай да койдум. Күрөчүн таба албай Бул койдум. анда өтө эле оор ситуация окшойт ага, Анан неме апасы өзү алып кетти мени неме. Чет өлкөдө психологдорум бар. Ошол жака иштеген. Психологдорго алып барып буну эме кылбасам болбойт деп. Эми психологдорго алып барганда кандай метод менен тарбиялайт дедим. Буну бир жерге камап коет дедим, болду. Өзүнө окшогон балдар менен чогуу. Ошол чөйрөдө жүрө берет, психбольницада жүргөндө. Эртең менен эрте турат, тамак жейт. Эртең мененки прогулка же эртең мененки занятиялар бар ушундай. Ушулардын арасында эле бул ситуацияга уже өтүп кеткен учур экен да. Ошого чейин жеткизбеш керек, эртерээк караш керек, эртерээк башташ керек. Анан туура жагынан абдан өкүнүчтүү. Ушул дагы болуп атат да биздин кийинки проблемабыз чагы азыркы биздин современный коомубузда, жаңы коомдо телефон аябай зависимый да. Биздин балдарыбыз, может буга биз өзүбүз да күнөөлүүбүз, берип коебуз да атайын эс алыш үчүн же бизди мындай Өзүбүз эс алыш үчүн. ашыкча бизди кармабаш үчүн өзүбүз берип коебуз да анан кийин кайра ошонун последствиясы менен күрөшүп жүрө беребиз да. Ошонун мен дагы мындай ойлойм да, чыгарып кетчү эң бир жолу, туура жолу бул спорт депчи. Спортко байласак, ошол эле мисалы ар кайсы бала ар кандай да, бирөө может мындай физический нагрузканы көп жактыра бербейт да. Бирөө шахматка барса болот, бирөө плаванияга барса болот. Любой спорт болсун, может гимнастикага алып барыш керек, сөөгүттөрү бүт баары туура өзөт да. Ошону элге азыр туура жеткизе алсак, туура айтып берсек, эң сонун ой болуш керек да агай. Ушуга сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, кандай жолдор бар баланы спортко кызыктырыш үчүн? Кандай жолдор? Эң эле биринчиси, башкысы ошол спорт жаатында иштеп жүргөн ушу агайларды Кыргызстанга жеке эле эмес, Кыргызстан эмес, ушу Орто Азияга, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон спорттук адамдар бар, спортсмендер. Ошол адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, интернет аркылуу, ошо бүт баардык нерсе интернет аркылуу өтпөйбү, интернет аркылуу көп ушундай талкууларды көбөйтүшүбүз керек, чыгарып беришибиз керек. Instagram, TikTok, YouTube ушинтип спортсмендер менен маектешип, сүйлөшүп, ар бир спортсмендин оюн угуп, ошол эле эме болуш керек дейм да, эң эле эме жолу, оңой жолу ошол дейм да. Ошодон бир чыгар, Биринчи эле ошол дейм. Анткени баарыбыз эле азыр телефонду эле көрөбүз, жаңылык болсо эле сразу телефонду карайбыз да. Эмне жаңылык болуп атат? Мынакей агай, бүгүнкү күнү азыр маек куруп отурабыз. Сизди көрүп дагы көп ким мындай пример катарында кабыл алат да. Анан сиздин бараткан жолуңуз бул спортту тандадыңыз, спорт дүйнөсүнө баратасыз. Спорт аркылуу эмнеге жетем деген өзүңүздүн максаттарыңыз, ойлоруңуз бар. Спорттун тегерегинде кандай ийгиликтер бар же кандай жакшы нерселери бар? Спорт менен эми көп ошо жаш балдардын, көп ошо окуучу балдарымдын ата энелеринин батасын алам. Ошо бата каалоо тилектерин алганга аракет кылам. Ошо балдарымдын ыраазычылыгын, эми обязательно чемпион болуш эмес, мындай жакшы адам кылып, жакшы инсан кылып тарбиялап чыгарсаң деле жаман эмес да. Ыраазы болот да, тигиндей хулиган балдар келет, ата энесинин сөзүн укпаган балдар келет. Ар кандай балдар келет залга. Бирок залдан оңдолуп чыгат көбү. Залдан жаман болуп чыктым же залдан жаман чөйрө менен тааныштым деген балдарды угуп элекмин мен ушул күнгө чейин. Бул чөйрө анан туура тарбия экен да, залга келген. Чөйрө туура тарбия. Чөйрө, бул чөйрөгө аябай көңүл буруш керек. Чөйрөңдө жалаң жакшы эмес адамдар болуп, сен эле жакшы кылсаң, бир күн жакшысың, 2 күн жакшысың, 3-күн кичине жакшырааксың, болду ошо менен.
Один раз. Волнага кошулдуң, кеттиң. Болду, бир жолу кошулдум. Я один раз только. Ошо бир жолудан башталат да, мен бир эле жолу. Попровка деген нерседен башталат. Попробовал деген нерседен башталат. Кетти анан, Хорошо, агай. Кийинки суроо. Негизи эле Кыргызстанда акыркы күндөрү же акыркы убакыттарда, акыркы жылдарда мындайча айтканда спорт кичине өнүгүп келатат. Мындайча айтканда ордуна жылды десек да болот да. Анан бүгүнкү күнү сиздин оюңуз кандай? Ушул спортту дагы көбүрөөк чоңураак мындай деңгээлге кантип чыгарса болот? Кандай жолдор менен или эмненин күчү менен? Мамлекетибиздин күчү менен. Мамлекетибиз жакшыраак караса, жакшыраак условиялар түзүп берсе балдарга. Ошол бизде Кыргызстанда көп спортсмендер бар. Спортсмен болгум келет деген көп жаштар бар. Таланттуу жаштар бар. Анан төрөлгөндө эле талант болуп төрөлбөйт. Талантка жетиш үчүн эмгек кылыш керек. Эмгек кылыш керек. Эмгек кылсаң таланттуу болуп каласың да. Ошондо талант жаралат. Анан ошо менин оюм ошо мамлекетибиз бир аз эмес, жакшы эле көңүл буруп койсо, ошо болгондо не олимпийский вид спортко, олимпиадалык эле вид спортторго көңүл бурбастан, олимпиадалык эмес спорттун түрлөрүнө да көңүл буруп, ошол олимпиадалык эмес спорттук түрлөрүнүн башында турган бир аз сабатсыз адамдарыбыз болсо, ошолорду текшерип, бир жакшы спортту өнүктүрөт элем, ушул спортко салым кошот элем деген жаштарды, жакшы адамдарды үстүлөр башчылыкка койсо деген ойдомун. Анан элге туура информация Анан жетпеген. өзүбүздүн мисалы биз мисалы үчүн азыркы спортсмендер сборго кетет. Дагестанга кетет. Дагестандагылардай биз күрөшө албайбызбы? Биз алардан да жакшы күрөшөбүз го. Таиландка кетет. Биз таиландтарды болуп уруп тебе албайбызбы? Кудайга шүгүр, биздики деле 8 конечностьте дейт, 8 конечность бизде деле кол, бут, чыканак, тизе. Интернет деген нерсе бар. Биздин агайларыбыз бар. Ошол тармакта иш аракет кылып келаткан. Ошолор менен көбүрөөк сүйлөшүп, ошо семинарларды көбүрөөк өткөрүп, ошо өзүбүздүн мамлекетибизде Кыргызстанда эле ушундай условиялар түзүп, ушундай базаларды салыш керекпи? Ушундай сборго барып спортсмендер мындай жакшы нагрузка алып мындай өсүп келгендей болупчу. Эмнеге эки жакка кетип атканын да себеби бар. Анткени аякта конкуренция көп, балдар көп, конкуренция көп. Жакшы карайт, жакшы карашат. Ошон үчүн кетип алышат, акчаларын сарптап өз чөнтөгүнөн чыгарышып. Бул ар бир спортсмен өзү дагы жаңы навыктарды алыш үчүн, өзү өсүш үчүн, ошон үчүн чет жакка изденип кетип атат да. Да. Ал нерсе токтош үчүн бизде өзүбүздүн агайларыбызды өстүрүшүбүз керек. Тренерлерибизди, агайларыбызды, машыктыруучуларды, жеке эле машыктыруу, ошо спорт жаатында жүргөн адамдарды, калыстарды, реферилерди көп семинар өткөрүп, чет жактан мындай дүйнө жүзүнө белгилүү болгон мушкерлерди алып келип, бизге мындай мастер класс көргөзүп, Ошолордун тажрыйбасын алышыбыз керек экен да. билгенин көргөзүп, бизде болгондо азыр бизде көбүнчөсү эле самоучка болуп атпайбы? Өзү эле эптеп үйрөнүп алган. Анан мындай каабаза спорт зал ачып коет деп, акчасы барлар деле спорт зал ачып, мындай сабатсыз тренерлер көп да болуп кетти. Машыктыруучулук, тренерский мындай эмеси жок да, мындай подходу жок. Же өзү мушташкан эмес, же күрөшкөн эмес. Же жок дегенде теорияны окуган эмес. Окусаң дейли, теоретик экен дейсиң, теориясы күчтүү экен, окуп турбагына деп. Бир нерсеге ошо спортсмен жеткизе алат деп, Анан көбү ойлойт да, ошо тренер болсо эле мындай кыйкырып өкүрүп, сөгүн чагып эле иштей, анан кыймылдаган тигин тез эле болду экен да депчи. Жок, ал бул көп нерсени камтыйт. Башкачылык кесип деген негизи.
Анан ошо машыктыруучуларга көңүл бурулса жакшы мотивация берилсе бизге дагы, анткени биз адамбыз да, биздин дагы үй бүлө, бала чака деген нерсебиз бар. Биздин дагы кандай адамдын проблемасы болсо биздики деле ошондой эле проблема. Өстүрүп аткан спортсмен балаңдын проблемасы кандай болсо биздики деле ошол. Курсак ачса биздики деле курсак ачат. Баарыныкы жок ачат дейсиз. Ал деле мындай тыкан жүргүсү келет, машина мингиси келет, жакшы үйдө жашагысы келет, ошондой эле баарыбыздыкы эле андай нерсе бар. Анан ошо менин жеке оюм ошол. Биздин мамлекетибиз, биздин үстүбүздө турган чоңдорубуз, колунда барлар ошо туура нерсеге, ушу спортко, машыктыруучуларга, өсүп келаткан спортсмендерге көңүл буруп, жакшы условия түзүп берсе, Кыргызстан спорт жаатында чоң ийгиликтерге жете турган мамлекет. Алдыга чыгабыз, биринчилерден болуп, буюрса деп. Ушу кичинекей эле алакандай болгон эле мамлекет, дүйнө жүзүн дүңгүрөтө турган мамлекетпиз да биз. Тарыхты чукуласакбыз. Тарыхыбыз аябай кенен. Дүңгүрөткөн элбиз. Ооба, буюрса. Кудайга шүгүр. Агай, анан эң кызыктуу жери сиздин азыркы учурда мындай результат көрсөтүп жаткан канча спортсмениңиз бар? Өзүңүздүн спортсмендериңиз тууралуу да айтып кетсеңиз, алар кайсы видтерге чыгат, кайсы тармактарда же эмне кылат, ошо өзүңүздүн мындай багып өстүргөн окуучуларыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Өзүмдүн багып өстүргөн окуучуларым көп. Эми азыркы учурда результат берип аткан балдардын арасынан 3-4, 4-5 ушул. Кайсы видтерде чыгат алар? Кайсы жакта азыр? Алар азыр ушул жакта, бул жерде, Кыргызстанда эле машык кылып атышат, тренировкаларын кылып атышат. Спорттун кайсы түрлөрүнө, жеке менчек түрлөрүнөн чыгат, ММАге чыгат, кулатууга чыгат, грэпплингге чыгат, рукопашный бойго чыгат, боевой джиу-джитсуга чыгат, Буларыңыз Кунг-фуга универсальный солдат дегенде эле го? кикбокска чыгат, универсальный бойго чыгат. Баарына кете берет экен да. Жакшы. Канча жаштан канча жашка чейин? Азыркы мисалы чоң профессиональный спорт бар. Бул баягы 18 жаштан жогору, 18 жашка чейинки деген. Сиздин окуучуларыңыз азыр канча жашта и ошол результатка канча убакытта жеттиңиз? Азыркы талыкпас результат берип аткан балдар, окуучуларым, эч мелдештен калбаган окуучуларым 3, 4. Кыргызстанга белгилүү эле адамдар. 4 жылдык мээнет. 4 жылдык мээнет. 5 жылдык, 4-5 жыл кетип баратат. Азыркы учурда алар 17, 16, 17 жаштагы балдар. Буюрса 2025 18ге чыгып, эмки жылдан баштап Кудайым буйруса иншалла акырын взрослый, профессионалдык карьерасын баштаганга аракет кылышат да. Чоң балдарыбыздан бирөөсү азыр Таиландда. Ал профессионалдык карьераны баштап койгон профессионал мушкер. Күч кубатын өстүрүү үчүн, кичине билбеген нерсесин үйрөнүү үчүн Таиландга кеткен. Сборго 2 айга. Ошол анан азыркы результат берип аткан балдарым ушу 4-5 жылдык мээнет. 4-5 жылдык мээнет. Нөл болуп келишкен, ушу эчтеке билбей. Арасынан ушу 3 окуучум бар. Мындай любимчиктерим дебейм, бирок эми мындай любимчиктерим деп деле айтсам болот. Мындай мага мындай жакканчы, мындай эмнеге жакканы, мындай айткан нерсемди мындай так жана туура аткарат да, кичинекейинен баштапчы. Ошон үчүн ушундай чоң ийгиликтерге жетип атат деген ишенимдемин. Ал Кудайдын жардамы менен, Алланын жардамы менен. Аллага мактоолор болсун. Анан ошолордун арасында, үчөөнүн арасында бир Мирбек деген балам бар. Ошо үчөөнүн экөөсү келип 1 жыл машыгып, результат берип баштаганда эле, бир 35-30 килограмм кезинде, кичинекей кездеринде мушташып, спорт менен таанышып, мындай жакшы результат берип аткан кезде үчүнчү ушу Мирбек деген балам келген. Мирбек деген балам спорттун сызына жакын эмес, бир башкача бала болуп келген. Бир башкача бала болчу.
чачы төбөнүн эмесиндей мындай кшымы тиесине чейин түшкөн башкача мындай спокойный бала болчу да, мындай көрүнүп турду да, мындай тарбияланган, мындай тыкан жакшы таза бала экен, бирок спорттон алыс экенчи. Ушу биринчи күнү эле келип, ушу биринчи күнү эле жактырды залды, Именно спорт, ушу залдын аурасын, балдарды мындай биринчи күнү эле жактырды. Ошол биринчи күнү эле жактырып, ошо жанында ошо кылып аткан балдар бир жылда жеткен ийгиликке бул бир жылга жетпеген убакытта эле кууп жетип алды балдарды. Кылып аткан балдарга уже Кылып аткан балдарды кууп жетип алып, азыр результаты мыкты да, экөөнүнө караганда результаты жакшыраак. Үчөө бирдей эле, бирок жакшыраак. Неге дегенде соревнования көбүрөөк чыгат. Мага айтпай да соревнованияга кетип калат. Результаттары кудайга шүгүр. Бир жылдан бери ушу пока бир жылдан ашты да болуш керек мындай. Утулдум, поражение болдум деген жок. боло элек. Бирок 17 жаштагы бала, 17 жашта. 17 жашта аябай жакшы результат экен анда жаш кезинен эле. Анан агай, сиздин дагы жаш кезиңизде кылып жүргөндө спорттун деңгээли кандай эле? Анан бүгүнкү күндөгү деңгээл. Мисалы мен кээде жаңы интернеттен көрүп калгам да, эски архивный видеолордучу, ал жакта карасак там инвентарь деле жок, эски бир жерде таш көтөрүп эле ушинтип тренировка кылып жүрүшчү экен да. Анан мен деле ошол доор бүтүп бараткандай келдим окшойт спортко, уже мындай инвентарь пайда болуп калганда келдим да. Анан мурдакы спорт кандай эле, анан азыркы спорт кандай? Менин оюмча, мен эми кичине эскирээк ушу эски немеде кылып калдык да, ушу мурунку спорт мындай действительно спорт деп ойлойм да. Мурунку спорт действительно мындай кандай десем, балдар дагы мындай эме болчу, мурунку спортсмендер мындай калоосу мындай аябай эме болчу да. Таш менен болсо дагы мындай бакка асылып болсо дагы мындай жип тартса дагы мындай машыкканга аракет кылчук да, мындай бирдекени үйрөнөлү депчи. Азыркы спорт болсо, азыр каалаган нерсең бар. Азыр спорт инвентарьды алсак, каалаган нерсең бар. Прям каалагандай. Каалаган темиртесең, каалаган размерде, кичинекей, чоңу, кыйшыгы, тогологу ар кандай. Анан баягы эски спортто эски видеолорду көрүп калам дегендей, бир шлемди бир 7-8 бала кийчү. Ошондой болчу. Бир форманы, бир команда бир форманы кийип чыкчу. Ошондой болчу. Мындай залга эсимде кичинекейибизде залга мындай жаңы перчатка же жаңы бир шлем кийип келсе, баарыбыз ошону карап мындай бир жарым саат убакыт ошого эле кетчү. Баарыбыз карап, кармалап, кийип көрүп, бир муштап көрүп, бир өзүңдү бир уруп көрүп кандай тиет экен деп. Жаңы нерсе кызык да. Мына четтен келген нерсе тем более аябай кызык болчу да. Ошондой болчу. Азыр эми кудайга шүгүр, азыр спорт инвентарь деген каалаганың бар. Каалаган бар. Бутунан баштап башыңа чейин каалаган нерсең бар. Кудайга шүгүр, азыр спорт менен өсүш оңой. Азыр болгондо эмнеге оңой дегеним, азыр интернет деген нерсе бар. Азыр интернеттен эле карап көп нерсени үйрөнүп алсаң болот. Эми ал адамдын өзүнөн да. Биз бала кезде айда интернет, анда интернеттин изи жок эмес беле, каякта биз телевизор көрүп мындай Ван Дам, Джеки Чан кинолору менен чоңойдук да. Ошолордун секиргенин туурап. Ошолорду тууралап чоңойдук да. Жакшы. Агай, анан ушул кесипти дагы канча убакытка чейин алып барам деп ойлойсуз? Мисалы, сиз тренер болдуңуз, же өзүңүздүн оюңузда бир чектелген спортсменди чыгарсаңыз болду дейсизби? Же канча бир убакытка чейин ушул кесиптин үстүндө аркалап кете бересиз? Эми бул кесипти мен тандаганда кийин ушул кесип менен эле өмүр бою эле ушул кесип менен эле кетет окшойм деген ойдомун. Эми бул кесипке мындай параллельно эле башка бир иштерди кылбасам, бирок бул кесипти таштабайм. Өзүмдүн максатым, жашоодо болгон максатым, өзүмдүн кесибим жагат. Эгер башка дагы бир кесип болсо, аны тандайсызбы же ушул кесип менен эле до конца кетесизби? Башка кесип болсо,
эми ачык сөздө кандай айып жок дегенде мындай прибыльный кесип болсо кете беребиз. Бирок бул кесибимди калтырбайм да, баары бир Бул основа болуп салып калат экен да. бул кесипке баары бир ушу 24 сааттын бир 3 саат 4 саат болсо да убактын табам. Эми буюрса Алланын каалоосу менен табып, ушул кесип менен мындай жагат да бул кесип. Мындай балдар менен иштеше алам. Адам менен иштеше алам, адам менен сүйлөшө алам, тил табыша алам. Чоңбу, кичинекейби, кичинекейлер менен мындай жакшыраак тил табышам. Эмнеге дегенде өзүм мугалимдин баласы болуп атпаймынбы? Апам байкуш өмүр бою ушу детсадта иштеп, садикте, анан апама да көп жардам берип калдым. Нянечкасы жок кезде барып идиштерин жуушуп, тазалашып, анан бизде эми детсадтарды элдин көбү билгендей бир 15-20 баладан эмес, 40-50 баладан бир группада 50-60 баладан болот. Ар бирөөнө караштуу эле бул өзүнчө бир неме. Анан ошо апамдын жумушуна барып жүрүп, атам менен жүрө берип, ушу мугалимдердин баласы болгондон кийин баары бир немем бар экен, ушундай закалкабы, ушундай бирдекем бар экен. Ошо ата энемден ооба. Ошо адамдар менен иштешип алат экен. Кичинекей балдар менен иштешип алат экен. Сабырым жетет экен, жиндеп кетпейт экенмин. Күлүчүн таба алат экенмин. Мындай Кудайдын жардамы менен мындай болот экен да. Үйрөтүп алат экен. Анан бир жери бар, бирок өзүм ойлонуп кетем, мындай эме болуп кетем. Окуучуларыма ушул бөлүнгөн убакытты өзүмдүн каныман чыккан балдарыма ушунча көп убакыт бөлө албаймынбы депчи. Ушундай бир неме убакыттар болуп калат да, бир мелдешке же бир чоң бир выездке даярданып атканда эч кимге көңүл бурбай калам да. Ошо окуучуларыма эле көңүл буруп, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Үйдөн дагы кечке ойлонуп, эртеңки пландап, эмне кылыш керек, эртең кросс чуркаш керек, эртең дагы мынтиш керек, эртең баняга түшүш керек. Анын баарын эми бирөө бекер эле жүрө бербейт экен да. Анын баарына да акча тыйын тыпыр кетет. Анан акчаны каяктан табам, кимден сурайм деп анан көп ойлочу залда машыктыруучу залда бир 40-50 бала калат. Бул миллион табат экен да деп. Жок, эми андай эмес экен да, 40-50 баланын баары төлөсө кайдан? 40-50 баланын баары төлөсө мен бетиме да чыгат, кийим кечегиме да чыгат, баскан турган адам баласына билинип калат да, сразу көрүнүп калат. Анан баары эле төлөй бербейт. Ата энеси жок адамдар бар, алардан ала албайм. Жетимдин башын саласаң чоң соопка ээ болосуң дейт. Могу чемпиондорум дагы бүт ошондой. Баары эле ошондой эле. Могу Мирбек баламан эле башында бир 6 ай алдым окшойт. 5-6 ай алдым, өзү берип жүрдү. Анан результат берип баштагандан кийин өзүм албай баштадым. Мен албай баштайм өзүм. Результат берип мындай жакшы өсүп келатсам мен уже болду. Сен бекерсиң деп коем да. Айтпай деле коем. Ага да стимул болот экен да. Ага да өзүнө да стимул болот да. Мындай андан көрө ушу акчаңа өзүң витамин алып ал, же бир перчатка алып ал, же бир фут алып ал өзүңө. Спорттук бир өзүңө бир китеп сатып ал, же апаңа бир гүл алып берип кой. Бирдеке бир пайдалуу бирдеке алып ал депчи. Ошондой экен. Анан спонсор издемей. Анан спонсор издемей деген мен деле көп деле мындай издей албайм деле спонсор. Сүйлөшө албайм деле мындай. Билбейм эмнеге. Кудайга шүгүр, жакшы эле үй бүлөдө чоңойдук. Эми миллионердин үй бүлөсүндө чоңойбосом дагы ата энем мындай курсагымды ток, кийимин бүтүн кылып чоңойтты. Колунан келген тарбиясын берди. Ыраазымын. Ата энеме ыраазымын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар буюрса. Анан ошол кыскасы. Эмне дейбиз да. Сонун жооп болду ага. Ошону сактап калыш керек. Анан кийинки суроо мындай болсун ага. Негизи эле спорттун түрү да көп. Анан азыр залдар да көп да, аябай көп. Анан ошонун баардыгы ар кимиси ар кандай турнирге чыгат, ар кандай спорттук мелдештерге чыгышат. Анан спортсмендер башка вид менен заниматься этип жүрүп, башка жакка келгенде внутренний конфликт деп коет да. Мен дагы көп байкайм. Ошолор негизи кандай болот, же кантип чечсе болот, же кантип жөндөп тарбияласа болот. Мисалы, бир соревнование же турнир болуп атса, ар кайсы түрдүн спортсмендери келет да ошол жергечи. Анан ошол внутренний конфликттер эмнеден чыгат? Ошолорду анан кантип жөнгө салса болот? Внутренний конфликт
Эми баягы башында айтылгандай эле тартип сакташ керек, тартип болуш керек. Башынан баштап эле тартип жок болсо конфликт болот да. Внутренний конфликт деген мисалы окуучулардын арасындабы же Окуучулардын. тренерлердин арасында? Жок, бул мисалы окуучулар бир залдын балдары менен экинчи залдын балдары мисалы же место талашып калышы мүмкүн, же өтүп баратып түртүшүп калышы мүмкүн. Эмне үчүн буну айтып атам? Анткени бул баягы смешанный единоборство болгон үчүн көбүнчө мындай живой балдар келет деп атам да. Мындай мушташкан даяр келген балдар анан рингке чыкпай туруп эле бери жактан мушташып кеткен учурлар болот же көп болот го ушундай случайлар. Ошону кантип болтурбаса болот, мындай сиздин оюңуз? Может, сизден азыр биз бир ответ алсак, ошону колдонуп баштайбызбы же башкаларга совет берип баштайбызбы? Сиздин оюңуз? Тарбия жана тотальный контроль деп коет го. Караш керек, тарбиялаш керек. Ал естественное эле явление. Адам баласына мындай туура келе турган эле бир мүнөз. Башка залдын балдары, бул башка залдын балдары, булар күчтүүбү, мен күчтүүмүн, эмне карайсың? Бул тарбия. Ошо залдан, залдан алынган тарбия. Ошондой чоң маарекелерге, ушундай немелерге баратканда эле бир инструктаж болуш керек да. Спортсмендерге өткөзүш керек. Спортсмендерге залдан эле ушуну эме аткандай ушундай мелдештерге чыгып калган күндөрү, выезддерге чыгып калган күндөрү өзүбүздү алып жүрүү тартиби деп. Пристыккан алып жүрөбүз өзүбүздү. Көзүбүз менен ар кайсы жакты карап бербейбиз ар кимди аңырайып. Өзүбүздүн ишибиз менен, өзүбүздүн максатыбыз менен оюбузду тазалап, жаман туура эмес терс ойлордон алыс болуп, жакшы ой тилектер менен, жакшы ой максаттар менен өзүбүздүн ошо максатыбызга жетейин деген ой тилек менен отурабыз, кыймылдайбыз, разминка кылабыз, эки жака көңүл бурбайбыз, ызычууларга көңүл бурбайбыз. Эмне үчүн келдик? Келип бир результат берейин деп келдик. Келдиң, результат бердиң, кеттиң. Бербей калдыңбы, утулуп калдыңбы? Ал Кудайдан, ал Алланын каалоосу, Кудайдын каалоосу. Кудайдын каалоосуна каршы чыккан болбойт. Ыйлайсың, бир аз ыйлап кой мейли. Бирок аны кетишке настроениең жок, ар кимди жаман көрүп жүрө бергенде эле бул туура эмес. Алла каалагандай болду. Сопернигиң менен мушташып, түртүп, аны сөгүп, ал деле туура эмес, жакшы эмес көрүнүш да. Ошону залдан башташ керек. Ушу залдар башташ керек да, залдан. Айлар башташ керек, айтыш керек. Эң туура. Жестко эле айтыш керек да. Ушул интервьюдан кийин көпчүлүк тренерлер ушуну колдонуп баштайбы деген тилектемин. Буюрса колдонуп баштайбыз, колдонуп келатабыз буюрса. Анан азыркы жаштар дагы мындай кичине эмерээк болот мындай. Кармай албайсың да. Мындай өтө акылдуу, өтө гиперактивный, ишендирип коет. Азыркы жаштар мындай со всех сторон аябай неме да, мындай талантливый да. Актёрский жактары дагы, сүйлөө жагы дагы мындай аябай. Эми ошол таланттарын, ошо Кудай берген ушул немелерин туура жаатында, туура жолдо колдонсо, мындай жакшы чоң ийгиликтерге жетет. Анан адам баласына дагы мындай жакшы неме көрсөтөбү дейм да. Элеп койчу эле мындай үлгү болот. Жакшы үлгү. Туура жолдорду, жакшы нерселерди. Анан агай эртеден бери жалаң спорттун эле тегерек четинде сүйлөшүп атабыз. Анан эл дагы ойлоп калбасын сизди залдан чыкпай эле залда эле жашап жүрө береби деп. Өзүңүздүн хоббиңиз же кызыккан нерселериңиз барбы? Ошол жөнүндө да бир сыр айтып берсеңиз, мисалы, мен билбейм, может жакшы ырдайсыз же может охотаны жакшы көрөсүз. Жеке жашооңуз жөнүндө дагы бир сыр айтып берсеңиз ал жактан. Жеке жашоом боюнча 3 баланын атасымын өзүм. Үй бүлөм бар. Анан залдан тышкары убакыт деле көп болбойт. Чынына келгенде. Эмнеге дегенде жумушуңду сүйүп аткарсаң, ошол жумушуңа убакыт көбүрөөк кетип калат экен да. Жана айтып кеткендей, ошо мен апама ушундай ыраазымын, мени бир тазалыкка ушундай аябай неме үйрөтүп койгон. Ошо жыйнааңа, тазалааңа, кырып, жышып, жууп мындай. Жиркенбегенге мындай
Мисалы үчүн мен өзүмдүн залымды айтып кетсем, ошо арендованный залымды айтып кетсем, өзү 1000 квадрат метр. Өзүңүз деле билесиз, келип турасыз, билесиз. Анан ошондой чоң залды тазалыкты кармаш деле бул оңой эмес да, оңой эмес экен. Анан бирок аракет кылып атабыз таза кармаганга, жылуу кармаганга. Анан залдан тышкары бош убактымда эмне кылам? Үй бүлөмө көңүл бурганга аракет кылам. Балдарыма, келинчегиме прогулкаларга чыгарып, үйдөн элементарно ойноп, китеп окуп берип, сүрөт тартып берип, өзүмө эмне жагат? Залдан тышкары бош убакта баняны жакшы көрөм. Баняга түшкөн жагат. Бул чисто спортсмендин хоббиси экен да. Мончо деген аябай ушу аябай жагат мындай. Күнүгө баняга түшө турган эме болсо мындай күнүгө деле түшө берем да. Ушундай жагат баня мындай. Же өзүм ушу организмди түшүнүп алганбы ушу банянын сырынчы. Ошол эми бош убактымда көбүнчө үйдө болмой, үй оокаты, жыт быт дегендей. Балдарым менен, бала чакам менен ошо кичинекейимде өзүм кичинекейимде атам менен ойночук эле ойногум келчү эле аябай. Бир аз ойноп калчык да. Анан деп булар көбүрөөк ойногонго аракет кылам да, чарчатып, тердетип. Ушул бош убактым. Досторум менен чыгам, досторум менен чалышып калам. Бош убакта чай ичип чыгабыз. Чай ичкенге чогулуп калабыз, кайка чогулабыз, мындай бир чайханага чогулуп калабыз. Кээде бильярд ойноп коем. Кээде мындай бильярд ойноп коебуз же настольный теннис ойнойбуз. Боксер болгондон кийин настольный теннис ойногонду билет экенсиң деп билишиң керек экен. Ал да өзүнчө бир азарт болуп кетет экен да. Кээде ушу бош убактарда ошентебиз. Анан бош убакытты эле оюн зоок менен өткөргөнгө аракет кылабыз. Эми кичине мындай духовный развитие деген да бар. Бир аз мындай Ал жагына да көңүл бурат ийгиде ал жага көңүл бурбаса болбойт ага. Күнүгө көңүл буруп турган жакшы да. Туура. Каждый день көңүл. Буну дагы ага эмне үчүн сурап атам? Анткени бар эмеспи? Адам баласы бир нерседен бат тажайт же бат чарчайт да. Анан бул спортсмен, өсүп келаткан спортсмендерге дагы мындай үлгү болсун деп атам да. Эртеден кечке чейин эле спорт деп чуркап жүрө бериш керекпи? Же ошо спорт менен дагы теңме тең параллельно дагы бир өзүнүн мындай кызыккан нерселери же башка нерсеге да көңүл буруп туруш керекпи? Анткени деген спорттон көп байкайм, внутреннее выгорание деп коет да. Мисалы бир спортко аябай жүрөгү менен келет дагы, аябай ошол жерден талыкпай мээнет кылып тердеп келип туруп, анан мына жетейин дегенде уже жан дүйнөсү чарчап калган болот да. Ошондой внутренний выгорание болбош үчүн башка спортсмендерге дагы мындай подсказка болсун деп атам да. Эртеден кечке чейин залда жүрө бериш керекпи? Же өзүңдүн дагы үй бүлөңө көңүл буруп, аң сезимди өстүрүп, ошол сиз айтып аткан китептерди окуп, жаратылыш менен жакыныраак болуп, ошол нерселерге дагы канчалык көңүл буруш керек? Мындай совет катарында айта кетсеңиз. Ушу жаңы эле сиз айтып кеткендей эле мындай саморазвитие деген бар адамда. Өзүңдү өзүң өөрчүтүшүң керек, развивать этишиң керек. Бир гана физический жак эмес, духовный жактан дагы мындай мээңди дагы развивать этишиң керек. Китеп окуп, прогулкага чыгып, паркка чыгып, өзүңө жаккан жумуш болот ар кандай. Мисалы үчүн машина саткым келет дегендер бар. Үй саткым келет дегендер бар, телефон саткым келет. Же бир офис ачып алып, бирөө массаж кылып бергим келет дегендер бар. Же бир тиш доктурумдун окуусун бүттүм эле, адамдын тишин аралаганын жакшы билем деп. Кыскасы спорттон тышкары дагы параллельно көп нерсени алып кетсе болот чогуу. Спорт менен эле байланып калган туура эмес деп ойлойм, спорт менен байланып калган. Эми спорт менен байланып калсаң, анда эми аркаңда ал үчүн аптечка болуш керек да. Мындай колуңда бар. Бирөө болуш керек да, мындай сен тамак ашыңды, баскан турганыңды мындай снабжать этип турган. Ошонун баарын жапканга, сен тренировка менен жүрө берсең, калганы өзү кете берет деген сыяктуу. Калганы өзү кете берет. Мындай контролдоп турган адам болсо, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ама жана внутреннее сгорание деген балдар адамдарды айтып кетсиз го, балдарды айтып кеткен мен түшүнөм ал балдарды мындай бир максатты көздөп
ошол максатка кандай жетиш керек деген информацияны мындай неме прямой эле түз эле түшүнүп алып ошо менен кете бергенде мындай кичине входы выходын форчкаларын билгеним жок да. Анча мынча мындай кичине эс алып туруш керек, кээде мындай ооба. кино көрүп, китеп окуп, природага чыгып, мындай балык кармап, Ар тараптуу болуп. и Анткени айтып сууга атканым, күйүп, ошол спортсмен өзү спортко жаңы келди дагы ошондой нерсени билбей калышы мүмкүн да. Анан кимге бирөөгө айтышы мүмкүн ал нерсени, өзүнүн тренери жакшы болсо, күчтүү болсо мындай кылыш керек депчи. Антип айтпаган да тренерлер бар. Же бала өзү эле ушинтип жүрө бериши мүмкүн да. Ошол үчүн мен дагы көп байкайм да ушундай балдардычы. Аябай жакшы кылып келет дагы, анан результаты жок болуп, вообще эле спортту таштап салышы мүмкүн да. Ошону кандай кылбаш керек деген жолдорун издеп атам да ошо. жолдору ошо жана айтып кеткендей машыктыруучуларды көбүрөөк семинараларга чакырып же группаларга, машыктыруучулардын группалары бар да, группаларга мындай эскерт момунга пайда дейт го. Эскертип турушубуз керек бири бирибизге, эскертип турбасак ансыз болбойт. Мындай текеберчиликти азайтышыбыз керек, түшүнүш керек да. Вообще жоготуш керек текеберчилик деген нерсени. Жок кылбай эле. Мен сиңгендичи. Жөнөкөй болгон кандай сонун. Ооба да. Жөнөкөй эле болгон. Анан жана тише едешь, дальше будешь дейт го. Акырын жай баракат. Агай, Кыргызстандын спортун жалпы эле алалы. Бул бир түр эмес. Негизинен Кыргызстан боюнча спортту өнүктүрүүнүн бир жолдору болушу мүмкүн. Же кантип өнүктүрсөк болот? Сиздин мындай өзүңүздүн жеке оюңуз да. Анткени биз баардыгы менен сүйлөшүп, элдин баары менен ушул маселени талкуулап, бир жыйынтыкка келип, анан ошол жыйынтык менен анан спортту көтөрөлү деп атабыз да. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Кыргызстандын спортун кантип өнүктүрсөк болот? Кыргызстандын спортун ынтымакташсак, баарыбыз ынтымакташып, бири бирибиз менен жакшы мамиледе болсок, спорт жаатында жүргөндөр спорт өнүгөт. Неге дегенде спорт чөйрөсүндө көрө албастык, аркадан сүйлөмөй, ошондой көп да. Көп бизде. Ошол нерсе болгон үчүн, ошо туура эмес нерселер болуп аткан үчүн спорт өспөй атат деп ойлойм да, мен өзүм жеке оюм да. Таң калыштуу болуп атат да ушундай нерселерчи. Өзү мындай спортсмен тууралуу дегенде жакшы ойлор бар го. Спортсмен өзүнүн спортивный характери болуш керек эми дегени. Анан жаңы эле сиз айтып аткан нерсе мен үчүн мындай действительно жаңылык болуп атат да. Мындай спортсмен деген өзү мындай достойный деп коет го. Ошондой жүрсө, анан спортту дагы астыга жылып кете берет депчи. Сиз айткан нерсе дагы андай бар экен да. Ошо внутренний конфликттин ичинен ошолдон дагы чыгат окшойт да. Дейм, сабатсыздык, көрө албастык, тарбия бир аз туура эмес болуп калган, андай баарыбызда эле бар да. Эмоцияга алдырып жиберебиз. Бирок ошол эле мезгилде эң күчтүү адам биринчи кечирим сураган адам дейт. Өзүнүн күнөөсүн биринчи мойнуна алган адам дейт. Ошол анан спортту өнүктүрүү үчүн ошо менин жеке оюм ушу, баарыбыз ынтымактуу болсок, мындай Кудайдан коркуп, жаштар үчүн деп, спортсмендер үчүн деп, мамлекетибиздин желеги бүткүл дүйнөгө белгилүү желектердин бири болуп саналсын деген максат менен бири-бирибизди колдоп, жардам берсек, бири-бирибизге колунда барлар жакшы көңүл бурса, анча мынча өзүнүн ичинен мындай великий спортсмен сезгендер бир аз ылдыйраак түшсөк, мындай жөнөкөйрөөк болуп, был великим, красавчик, дай возможность стать другим великим, тоже как ты. Да, не как ты, даже может выше, чем ты. Может ошондой эсептеген, да, возможность давать друг другу. Ошол спортту эң эле биринчиси ошол. Анан мындай биздин спорттун немеси, максаты, негизи спортсмендердин максаты эле бир да, жакшы да, мисалы үчүн олимпиадалык түр, олимпиадага жетиш.
олимпиадалык эмес түрлөр, мисалы ММА'ды алып кетсек, биздин олимпиадабыз UFC да. Эң жогорку даражасы Эң экен да. жогорку Ошого даража барыш ошо керек. UFC, Brave дегендер ошо кичине. Кылган эмгегиң үчүн дагы мындай акчасын төлөп бере турганчы. Ооба. Ар бир эле спортсменде ошол каражат жагы да негизи бул чоң көйгөй, чоң маселе. Ооба, анткени деген чет жакка чыгып атканда расходдор аябай көп. Бул жатаканасы болушу мүмкүн, взносу болушу мүмкүн, билеттери негизи эле аябай көп да. Анан бул жакта спортсмен өзүнүн жанын араң багып, өзүнүн тамагын кылып, алып жеп, ушинтип жүрсө, анан еще чет жакка чыгып атканда дагы мындай көп чоң расходдор болот да. Анан ошого дагы мен бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргызстандын спортун өнүктүрүш үчүн ушул бир спонсорлорго болобу, колдогон адамдар көбөйсө деп ойлойм да. Бул эмнеден келип чыгат? Мен чет мамлекеттен башкаларды, ошол эле кошуна Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, башка мамлекеттердикин көрөм да. Алардын колдоосу аябай күчтүү. Ал жакта спортсмендер чуть ли не стипендия алат, айлык алат тренировка кылганы үчүн да. И биздин Кыргызстаныбыздагы спорт ошол деңгээлге качан жетет деп мен аябай көп ойлоном да. И ошого кантип жетсек болот деп мындай издеп жүрөбүз да. Ушуга мындай жетиш үчүн биздин кандай десем, колдоо көрсөтө турган адамдарбы же спонсорлорубузбу, ошолорго мындай же ошолорду кантип тартсак болот? Мисалы, бир адамга көпчүлүк колдоо көрсөтсө, мындай чоңураак ийгилик да жарата алат да. Анан спонсорлордун да келбеген бир себеби эмнеден болушу мүмкүн? Эмне үчүн именно Кыргыздын спонсорлору спортсмендерди анчалык көп колдобойт? Неден болушу мүмкүн бул? Билбейм эми ар кандай. Көбүнчө спонсорлордун берген каражаттары спортсмендерге жетпей калып атат да. 100%. Ошол болот да. Таза иш болбой атат да ортодо. Иштен мындай алып коймой атат болуп калган да бизде. Система ушундай болот да. Мамлекеттен миллион берилди. Ал келип комитетке чөт. Комитеттен 700-800 мың берилет. Ал федерацияларга чөт. Федерациялар 200 мыңдан бөлүп баштайт. Ушундай да, кыскасы эми аны элдин баары эле билет го. Анан спонсорлордун көбү да ошондон неме болуп калган дейм да, мындай. Баары результат жок депчи. Штат деле болуп кетти. Баягы эмелерди да көбүнчө айтып атам да. Частный спонсорлор болот го, мисалы бир компания болушу мүмкүн, же чоң ишкерлер болушу мүмкүн. Ошолор дагы, значит, сиз айтып аткан нерсени билип, биздин колдообуз по-любому жетпей калат деген ойдо калып калыптыр да, значит, бир жакта байкуш спортсмен, ал действительно ага бир кичинекей эле жардам болсо, ал уже чет мамлекетке чыгып, өзүнүн да деңгээлдерин көтөрүп келмек да. Ошол нерсеге, значит, биздин системабыз буйруса алмашат деген тилектемин, агай. Бүгүнкү маегибиз да абдан кызыктуу болду. Сизге чоң рахмат ушинтип келип бергениңизге, өзүңүздүн ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө. Анан өзүңүздүн каалоо тилектериңиз үчүн микрофон сизде. Рахмат, Талант мырза. Чакыргыңар үчүн Аллах ыраазы болсун. Каалаганым биздин мамлекетибиздин спортсмендерине, спорт жаатында жүргөндөргө, машыктыруучуларга баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик, ишиңерди ийгилик коштоп, жараткан колдоп, ар дайым ден соолукта жакшы маанайда жүргүлө. Чоң рахмат, агай, айтканыңыз келсин. Ошол Кыргызстаныбызда спорт өнүгө берсин, сиздей болгон агайлар көбөйө берсин, агай. Белиңиз, биздин эфирде дагы күтөбүз. Жаңы жаңылыктарыңыз болсо келип туруңуз. Жакшы барыңыз. Урматтуу көрөрман, мен Жайчыбеков Талант. Баатыр подкастында бүт спорт дүйнөсүн чагылдырмакчыбыз. Биздин кийинки каармандарыбызды көрүү үчүн же бизге колдоо көрсөтүү үчүн подписка кылганды унутпаңыз. Же менин өзүмө сурооңуздар бар болсо, Instagram баракчама жазып койсоңуздар болот. Көрүшкөнчө.